Парижде өлкө башчысы ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 42-сессиясында сөз сүйлөп, бардык катышуучуларды активдешүүгө жана тоо экосистемаларын сактоо үчүн өзүнүн конкреттүү милдеттемелерин киргизүүгө чакырды. Андан ары Бир планета полярдык саммитинде да сөз сүйлөп, мамлекет башчы мөңгүлөрдү сактоо жолдорун издөө жана суу ресурстарын пайда болгон зонасын коргоо боюнча кызматташууну бириктирүүгө чакырыкташтады. Президент саммиттер менен гана чектелбестен бир катар мамлекеттердин башчылары менен эл аралык бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жетишти. Кыскасы, Кыргызстандын кызыкчылыгына зарыл болгон бир учурду да кое берген жок. Кененирээк кесиптешим Нурзада Сыдыкова токтолот. Өтүп бара жаткан бул апта президенттин бир катар өлкөлөргө болгон расмий сапары менен коштолду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров алгач Өзбекстанда өткөн экономикалык кызматташтык уюмунун саммитине катышты. Анда бир катар мамлекеттердин башчылары менен биргеликте дүйнө жүзүндө орун алып жаткан геосаясий бурулуштар, өзгөрүүлөргө токтолушкан, өзгөчө Газа тилкесиндеги кырдаалды жөнгө салуу, согуштук аракеттерди токтотуу боюнча тез арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарылдыгын Садыр Жапаров белгилеген эле. С болью в сердце и глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Биз жакынкы чыгыштагы кырдаалга жана Газа тилкесиндеги гуманитардык кризиске көңүлүбүз ооруп, зээнибиз кейип байкап отурабыз. Биз тараптарды курмандыктарды жана жайкын тургундарга карата зордук зомбулукту болтурбоо боюнча комплекстүү чараларды көрүүгө, согуштук аракеттерди тез арада токтотууга жана сүйлөшүү процессин күттүрбөстөн баштоого чакырабыз. Мындан тышкары Афганистан элине гуманитардык жардам көрсөтүү жана афган экономикасын калыбына келтирүүгө көмөктөшө турган долбоорлорду ар тараптан колдоо боюнча ишмердүүлүк улантуунун маанилүүлүгүн белгилейм. Аны менен катар өлкө башчысы мамлекеттер ортосундагы кызматташуу жаатында ишке ашуусу керек болгон багыттарга токтолуп, транспорт жана логистика тармагындагы долбоорлорду ишке ашырууда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маанилүү экендигин кошумчалаган. Президенттин бул көтөрүп жаткан маселеси эл аралык майданда Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда бүгүнкүдөй абдан мындай жолдоштук, бир туугандык мамиле болгон жок. Азыр ошондой мамиле мына биз көрүп атабыз, ушундай мамиле пайда болуп атат. 2 жылдан бери мына фонддор түзүлдү. Өзбекстан ошо фондко 11 проектисин акчасын фондко ошо жерге которуп, ошо жерден азыр иштеп атат. Өзбекстан, Кыргызстан менен чоң проекттер бар. Анын ичинде темир жол бар. Темир жол бизди абдан бириктирет, биздин элибизди, биздин экономикабызды. Ал эми 9-10 ноябрь күндөрү президент Садыр Жапаровдун расмий иш сапары Франциянын Париж шаарында уланды. Алгач мамлекет башчысы жубайы Айгүл Жапарова менен Элисей сарайында Франциянын президенти Эммануэль Макрондун атынан мамлекет башчылары жана биринчи айымдар үчүн кабыл алуусуна катышты. Сапардын 2-чи күнүндө мамлекет башчысы ЮНЕСКонун имаратында уюмдун башкы директору Одре Азуле менен жолугушуп, Кыргызстандын мындан арыда ЮНЕСКонун алдындагы аймактарда активдүү иш алып барууга жана уюмдун баалуулуктарын өнүктүрүүгө жана илгерилетүүгө колдон келген салымын кошууга даяр экендигин тастыктады. Жолугушууларды утурлай Садыр Жапаров ЮНЕСКонун башкы конференциясынын 42-чи сессиясына катышып, бардык катышуучуларды тоо экосистемаларын сактоо үчүн өзүнүн конкреттүү милдеттенмелерин киргизүүгө чакырды. Ал Кыргызстан тоо экосистемасынын проблемаларын чечүү максатында буунун алкагында тоолорду туруктуу өнүктүрүү жаатындагы демилгелерди 20 жылдан ашуун убакыттан бери жигердүү илгерилетип келерин белгиледи. 2022-жылы Кыргызстан жана Италиянын демилгеси менен буунун башкы ассамблеясынын тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясы бир добуштан кабыл алынган. Бул документ менен 2023-2027 жылдары тоо аймактарын өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланган. В сентябре, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, я также... Сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 78-чи сессиясында сүйлөп жатып, мен глобалдык климаттын өзгөрүшү темасына да токтолгом. Анын кесепетинен тоо экосистемалары жана мөңгүлөр өзгөчө аялуу болуп калды. Кылымдар бою мөңгүлөр, дарыялар жана тоо экосистемасынын биологиялык ар түрдүүлүгү жок болуп кетүү коркунучунда турат.
Кыргызстан бийик тоолуу өлкө болгондуктан климаттын өзгөрүү шарттарында мөңгүлөрдүн эриши жана мөңгүлүү көлдөрдүн жырылуу коркунучу проблемасына түздөн түз кабылууда. Опасности ледниковых озер в условиях. Мамлекет башчысы дүйнөнүн 130дан ашуун өлкөсүндө операция жүргүзгөн ири мунай газ компаниясынын өкүлү Total Energies Renewables компаниясынын вице-президенти Фабиан Демоль менен жолугушту. Садыр Жапаров жемиштүү кызматташууга чакырып, Кыргызстанда ал компаниянын филиалын ачууну сунуштады. Ошол эле жерде Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен Total Energies Renewables компаниясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Жолугушуудан соң президент Бир планета полярдык саммитине катышып сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы мөңгүлөрдү сактоо, жолдорун издөө жана суу ресурстарынын пайда болгон зонасын коргоо боюнча кызматташууну бириктирүүгө чакырды. Глобалдык климаттын өзгөрүшү жыл сайын адамзат үчүн олуттук коркунучка айланып бара жатканын баса белгиледи. Күндүн экинчи жарымында Садыр Жапаров эки өлкөнүн 50ден ашык компаниясынын ишкерлери катышкан биринчи кыргыз-француз бизнес форумуна катышты. Иш-чарага Кыргызстандын жана Франциянын логистика, финансы, туризм, агроөнөр жай комплекси, ЭКБ, IT-технологиялар, текстиль өндүрүшү жана башка тармактарындагы 50ден ашык компаниялардын ишкерлери келди. Анда президент Кыргызстан уникалдуу соода магистралынын улуу жибек жолунда жана Европа менен Азиянын ортосунда жайгашканын белгиледи. Соода жолдорунда пайдалуу географиялык жайгашуусу менен биздин өлкө чыгыш менен батыштын ортосундагы көпүрө боло аларын айтты. Мы заинтересованы в опыте Франции. Биз Франциянын агроөнөр жай комплексине жаңы технологияларды киргизүү боюнча тажрыйбасына кызыктарбыз. Ошондой эле биргелешкен агроөнөр жай ишканаларын түзүү боюнча француз компанияларынын сунуштарын кароого даярбыз. Биз Франциянын туристтик индустриясынын өнүгүү деңгээлине суктанабыз. Уровнем развития туристической индустрии. Андан соң президент IDF компаниясынын директорлар кеңешинин төрагасы жана башка директору Люк Римон менен жолугушуп, компанияны Чаткал дарыясына ГЭСти биргелешип курууга жана бул багыттагы ишкерлерди күчөтүүгө чакырды. Ошондой эле Жапаров энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууну тездетүү максатында эл аралык каржы институттарынан каржылоону тартуу маселелери иштелип жатканын баса белгиледи. Ал бул өңүттө компанияны Кыргызстанды ишенимдүү өнөктөш катары карап, Борбор Азия аймагында эң ири ГЭСтерди куруу боюнча тажрыйба, технология жана ресурстарды камтыган амбициялуу демилгелерге катышууга үндөдү. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө лидерлер эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жана аны өнөктөштүк деңгээлине чыгарууга даяр экендиктерин белгилешти. Тараптар өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөө үчүн саясий диалогду улантуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Президент Садыр Жапаров Франциянын президенти Эммануэль Макронду Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырды. Мамлекет башчысынын Париж шаарына болгон иш сапарынын алкагында бир катар жолугушууларда көтөргөн глобалдуу маселелери жана анын жыйынтыгы менен түзүлгөн келишимдер Кыргызстандын социалдык экономикасы үчүн маанилүү. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк стандарттарга жооп берген тажрыйбалуу адистер менен эки өлкө ортосундагы кызматташуулар өзгөчө энергетика тармагында жогорку тепкичтеги өсүүлөргө түрткү болору белгиленип жатат. ГЭСтерди куруу багытында, энергетика багытында абдан бир жакшы бир багыттарды сүйлөштү. Бул нерсе менин оюмча көптөгөн инвесторлордун келишине бир өбөлгө түзөт деп ойлойм да. Себеби дегенде айтып атат. Бизде кардиналдуу реформалар мамлекетте болуп жатат. Биз инвесторлорго буга чейин мындай Кыргызстанда кепилдик болгон эмес да инвесторлор. Биз инвесторлорго кепил болуп беребиз деп атат. Мындан сырткары биздин тарыхыбызда Европадан келген компаниялар ГЭС куруп көргөн эмес. Ошондой чоң трансулуттук компанияларды Кыргызстанга чакыруу менен биз өзүбүздүн потенциалыбызды дагы энергетика багытында мындай чоңойтконго бир жолдор ачылып атат да. Президент Садыр Жапаровдун Франциянын Париж шаарында болгон сапар аяктагандан соң Сауд Аравияга ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезексиз ислам саммитине катышуу үчүн барды. Аны Ханзада Мухаммед бин Абдурахим бин Абзел Азиз Эр-Рияттын губернаторунун орун басары тосуп алды. Эскерте кетсек, иш сапардын жүрүшүндө Палестина, Израиль жаңжалын талкуулоо пландаштырылууда. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.